Туугандар, ассаламу алейкум. Барыңыздардын кирип келген айт байрамыңыздар менен айт маарек болсун. Бүгүн биз Сахрового келгенбиз, документ жасаталы деп. Бул жакка келгенче дагы бул жерде кандай ситуация болуп атат, кандай өчүт болуп атат, адам канчалык деңгээлде көп, өзүбүздүн жердештерден дагы таанышып, бир-эки маалымат алып, деги эле ситуация кандай болуп атат, ошол жөнүндө азыр бир кененирээк маалымат алып беребиз силерге. Буга чейин билесиңер, жанагындай зеленый карточка алыш керек эле. Азыр билесиңер, эми красный карточка алыш керек болуп калган. Анын дагы сүрөттөрүн менин эле операторум алган. Красный карточканы кандай алып атат, кандай документтер керек, ошол жөнүндө дагы бүт маалыматтарды алып беребиз туугандар. Бүгүн айттан чыгып эле бул жака келген адам өтө көп болуптур. Метродо өтө пробка болду дейт. Неге дегенге бүгүн выходной күнү келип калдык. Айтор, көрөбүз азыр. Туугандар, ассаламу алейкум. Видеонун башында бир 30 секунд убактыңызды алсам. Эгерде арендага машина издеп жүрсөңүздөр, могу мен көрсөткөн таксопаркка Нургазынын атынан келдим деп келсеңиздер, өтө жакшы скидка менен берилип атат. Например, Geely Color 2700дөн берилгендерди 2500ден берип атат. Ошондой эле бул жакта Comfort Plus'тарды 3300, 3400дөн берилген Comfort Plus'тарды где-то 3000, 3100 рубльден тегерегинде берип атат туугандар. Бул жерден машина алсаңыздар 15000 рубль депозити бар, накопительный күнүнө 300 рубльдан чогулат. Бул жерден машина алсаңыздар обязательно ушул паркта иштесин дейт. Парктын комиссиясы 3%, вывод 24 саат бою чече берсе болот дейт туугандар. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Чалып, ушул жерден машиналарды алып ишти кыла бересиңер. Сахрового келерде туугандар, жанагы Мосру деген атайын сайт бар экен. Ошол жака бул жака келерде заранее жазылып коюп келсеңер, бул жакта өчүртө көп күтпөй, силердин өчүртүңөр тезирээк келет экен туугандар. Описанияга да калтырып коебуз, эгерде возможность боло турган болсо, ошол сайт аркылуу кирип жазылып келсеңер өтө ыңгайлуу болот. Туугандар, мынакей бүгүн Сахрового келип, бул жерде өзүбүздүн мекендеш жердештерди көрүп калдык. Ушулар мен өзүм кирбедим, бул жакта операторум кирген үчүн дагы жакшы маалыматтар болбой калды. Бул жактардан комментарий алып, деги эле кандай документтер керек болуп атат, продлениега, азыркы жана красный карточка деп атат, ошоларга кандай документтер керек болуп атат, ошоларды бир аз сурап информация бере кетсек кененирээк. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Айт маарек болсун. Рахмат болсун. Документтерди алыш кандай болуп атат азыр бул жакта? Документ алыш мурда ИННдер сурайды. Азыр бүгүн ИННни сурады. Сиз Bundan кийин ИННен мурда требут этпедилер. Сиз продлениега келдим дедиңизби? Былтыр 1-апрелде келгенден быйыл 30-ында келди. Ошондо продлениега деле жана красный карточка менен неме болуп атпы? Азыр бүгүн Красный карточка былтыр апрелде мен келгенде красный карточка жок эле. Одан кийин майдан кийин, июндан кийин бериле баштады да. Азыр биз эми мына тапшырдык, эми биз красный карточка алабыз. Адам көппү ичинде? Адам бүгүн вообще көп. Метродо кандай болуп атат бул жака? Метронун ичинен баштап эч нерсе көрүнбөйт да. Адам ушунчалык көп бүгүн. Биз наоборот бүгүн аз болот деп келсек, биякта битком метро, автобус, биз такси заказ кылып алан келдик берге. Мурда таксилер келип алып Сахарова, азыр ондай адам жок вообще таксилер бүгүн. Келгендер заказ кылып анан келдик да. Келгендер эми келсе, основном ушул будний күндөрү келиш керек окшойт деп койдум, а? Будний күндөрү понедельник келсе аз болсо керек деп ойлойм да мен. Мен да эми понедельник келбепмин деп ойлоп калдым. Келип өтүп алдым, я шүгүр. Буга чейин мынакей Хаби мырзанын Wildberries окутуучу борборун реклама кылып кеткенбиз. Азыр жазгы сезонго дагы окуу набору башталыптыр. Азыр акчасы канча болуп атат, канча убакыт окутуп атат, канча акча табып атат бул сферада, ошону бир-эки ооз айта кетсе. Ассаламу алейкум туугандар, амансыздарбы? Биз обучение 50 000 окутканда дагы өзүм кайсы товар сатсам, ошол товарды предлагать этем. Бизге келе турган адамдардын принципиально 400 000ден көрө акчасы болсо, ошол моментте гана биз окууга ала алабыз. Эгерде ондан аз болсо, биз аны окууга ала албайбыз. Эгерде 400 000 акчасынан келе турган болсо, 2 айдын ичинде, максимум 2 ай срокто күнүнө 3000-4000 сом акча таба турган уровеньге чыгарып беребиз. Эгерде ошол уровеньге чыгарып бере албасак, акчасын кайтарып беребиз. Кыскасы, бул жерге келген адамдар 50 000 берет, канча кааласа ушул жерден үйрөнүп бүтмөйүнчө, оборотко чыкмайынча кетпей окуса боло берет. Графиктан качан кааласа там эртең менен келсин, кааласа кеч келсин, кааласа обедте келсин, без разницы. Бизге разница жок. Кааласа күндөгө келсин. Эң эле көп сатылуучу товарларды бул жерде Хаби мырза өзүнүн нишасында, өзүнүн опыту менен бүт бардыгын ачык айкын бөлүшөт экен туугандар. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем туугандар. Wildberriesке чыгып, жанагынтип миллиондорду багындырам дегендер
жаза бересиң. Бүгүн ошол айт намаздан кийин көбүнчө эч ким болбосо керек деп көп эле ошентип ойлоп келген да. Ошентип ойлоп баардыгы ошо ичкеридегилер ошентип айтып атат. Бүгүн айт күнү баардыгы намазга кетти, майрамда келбесе керек деди. Бүгүн баардыгы келип атты ошо. Өзүңүз каяктан болосуз? Өзүңүз да Мен өзү негизи Нокаттан, Оштан. Аты жөнүңүздү? Атым мен Тимур. Эми дос-чарларыңыз көрүп калса, Наркебектер болуп калса таанып билип калат деген да. Сиз да өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Менин атым Мирлан, мен Кара Судан болом. Оштун Кара Суусунан. Сиз эмне документ кылдырганда келдиңиз бияка? Мен ошол кызыл карточка берип атат экен, эми Сахаровада жаңы продлениега келди. Азыр красный карточка жок болсо вообще неме регистрация кылбай калды, Жок, продлениега Сахарованын карточкасы болсо анан продление кылат да, болбосо Красный треп жок. Буга чейин ошо только жана зеленый менен эле кылса болот эле го деген да. Такси менен келдиңизби? Ооба, таксиде келдик, автобус тыгын. По-моему, мен билишим боюнча бүгүн бир 7-8 миң адам келди Сахаровага. Кирип чыккан эле могу Кирип жака. чыккан. Мына сыртта да бир 3 саатка жакын турдук да. Могу жерде өчүттү. Ичинде канча өчүт күттүңүз? Ичкерге киргенде ар ким өзүнө карап, ичкерге биз опыттуу болуп калабыз да, кирип нары бер тешиктерди билебиз. Нары бер буйтап кирип чыкты. Главный ошока кирип алыш да, кирип алгандан кеттим. Жана бир сайт бар экен, ошол жака кирип жазылып койсо болот. Азыр ол временный сервис недоступный болбойт, бак онлайн иштебейт. запись. Биз мен кыйладан бери кылсам болбойт. Онлайн запись азыр иштебейт. Булар дагы бир нерсени ойлоп атат, приложениеси чыкты дейт, анын толук маалымат жок. Силер араңарда такситтер жок, Жок. Буга чейин эгерде биздин жана көрүүчүлөр эгерде билчү болсо, мурун бул жака келгенде такситтер токтоп жүргөн жерде дагы жана ДПСниктер келип, мадилер келип, токтоп турган жерлеринен бүт таксисттердин путевой листтерин сурап, ушул жерден жүктөгөндөр аябай көп болуп атты да. Ошондой болуп атты. Азыр чөтө ондой. Азыр бир аз порядок кылып коймокчу. Мен биринчи келгенде могул жерлерде мондой парковка жок эле да. Мондай беспределдираак болчу, могул жактан кирип эле бул жактан чыгып кетчү эле. Өзүбүздүн кыргыз балдар эч көрбөдүк да, ошол өзүктөр болсо, өзүктөр менен келип кетсең жакшы эле да. Бизде эми аялдар бар, нар жактар бар, бери жактар мына. Эми бул жерде основном бул жерде жана бүт нелегальный болуп, могу тажик, өзбек туугандар көп иштейт окшойт деп калдым. Ошондой болушу мүмкүн, багында өздөрүнүн машинасында мындай. Бирок олар бу жерде тынбай алып местный болуп калды да, каттай. Булар гайлар да таанып калган. Булар ошо бүт гайлерге дагы какой-то бир Булардын өзүнүн немеси бар да. Ошон үчүн булар кеңиңе жүрөт. Булардыкы нелегальный болуп калат, просто биздикилер основном сары такси наркы болуп жүргөн үчүн бул жака келсе основном бүт токтоп туруп жана путевой листтерин көп сурайт деп ошого көп каттабайт. Айтсак, могул жака ушундай линияга машина коюп койсо жакшы экен, Бирок кечегинде кайсы бир YouTube'дан дагы көрдүк эле да, кыргыз балдар каттабада таксилат экен да. Альфарттар менен дегенде биз билбедик. Метронун жанынан деле эч ким көрүнгөн жок. Метронун астында вообще жок. Мына немеде жок да. Лесе паркы. Билбейм, башка жактан кетпесе. Кыргыз таксисттер бир дагы көрбөдүк. Эч ким алып кете деген жок. Бүт эле туугандар. Бүт эле туугандар. Анан ошо көпчүлүгү мен билишим боюнча такси заказ кылып атты. Яндекстен эле. Ооба, Яндекстен такси заказ кылып бүгүн кошо келдик, досум экөөбүз, Тимур экөөбүз. Ошол мекендерге айтып койчу нерсе, эгерде жанагындай жет орунду машинеңер болсо, бир аз документтерин караштырып алып туруп, деги эле легальный болобу? Азыр бул жерде жана лицензиясы жокторго өтө кыйын да. Жөн эле жана көчөдөн эле бизде Кыргызстандагыдай эле по пути эле алып кеткеничи. Ошол көп коркут. Алар кандай кылып сүйлөшүп алган, ачыгы ал жөнүндө толук маалымат билбейт экенбиз. Булар эми көптөн бери каттайт, биз билебиз. Ооба. Ичинде ситуация кандай болуп атат? Ичинде ошондой эле мурункудай. Адам көп дагы эле. Адам көп. Эми биз мурда кийин келип жүргөнбүз, билебиз өзүбүз каяда кантип. Эми шустрый болсоң тезирээк өтүп чыгасың да. Короче, бүт ошол жанагы регистрацияларды, паспорт, ошолар менен бүт эле алып тургандан келишет. Полный эненен мурун сурат, азыр эненен сурап атат. Бирок бүгүн период паспорт сураган, договор сураган. Кээде сурайт да, кээде сурайт ушуну. Кыскасы болушунча полный документтер менен. Мен бүгүн ушул Сахаровага миграционный карта, паспорт, трудовой договор, регистрация, синес, иненен бүт документтерди алып келдим. Бирок менен сурады, мен көрсөттүм баардыгын. Ар кимге ар кандай болуп калат атат экен да, мындайча айтканда. Манай жакшы болсо, Манай. сурабашым. Эки бар болуп калбаш үчүн колдон келсе бүт баарын алып ала бериш керек экен, Эми ушунча келип учуп келгенден кийин Ашыкча документтин эч кандай зыяны жок да. Ооба, көтөрө келе берип эле. Көтөрө чогуу алып келсе жакшы да.
бир кагаз үчүн иш бүтпөй калышы Кайра мүмкүн. кетип дең, Кайра өзү кетип, выходной күнү бара келсе анан кийин. выходной күнү. Туура эле. Ошондой урматтуу биздин көрүүчүлөр, ушу менен кеттик эми азыр бул жактагы өзүбүздүн жерлештерди чогултуп алып, эми раз машина менен келдик эле, бүт баарын машина менен ала кетели. Мурун жанагы иштерге мондой неофициальный дагы ишке ала берчү эле да. Например, повол болуп жүргөн, дворлордо деле көп эле. Азыр кыйын болуп калды мына нелегальный иш, неофициальный иш деген нерсе почти жок болуп калды окшойт. Азыр мынандай эле да, бизде былтыр деле мисалы мындай сүйлөшүп туруп, мисалы көп таксисттер бизге оформление болуп коюп иштебейт эле. Договорду алып алып, иштеп жүрүштү. Азыр мына кеч жакын ошону дагы билди дагы. Полный тута баштады эми. Комиссия текшерип, полный ошолорду азыр зугуна кылып, азыр күндө келип отметка кыла турган. Каждый адамды. Азыр көп иштен кетти. Эми мертвый душа деп коет. О. Бирок таксистерге бизден тааныштар договор керек деди, биз через сүйлөшүп ошо неме. Азыр ошол деле болду. Азыр Яндекстин баа договору вообще болду. Продление. Ал болбой калыптырбы? Азыр удатпайт экен. Ошону жакшы айтып койдуңуз. Зато бизде основном бүт таксисттер көрөт да, анан көп эле кээде блогерлер чыгып атты, Яндекстен алып договорду алып барып кылдырсаңар болот деп. Азыр мурун болуп аткан экен, азыр данный момент Токтоптур ал дагы. Мурун мектептеги карап. Уже Кыргызда деле бирин серин кете баштады окшойт деп калдым Кыргызстанга. Жадап ушундай жанагындай неме болгондор кетип атат окшойт. Кеткени кетип атат, бирок мындай билинип атат да, биздин дворда уже жок да жаш балдар. Биз үчүн мындай көзүң жумуп туруп атсаң, кошто жүрөмбү деп ойлойт. Азыр жок азыр. Бүт балдарын чыгарып сентябрдын башында аэропортторго толуп кетти го жаш балдар менен кайткандар. Окута албай. Өзү азыр бизге дагы 1-2 жыл шанс бар да, 1-2 жылда бала чаканы алып өз жакка барып. Жанагы 2-3 жылдап Сахровага келбей жүргөндөр ошолор келип кылдырса боло береби экен же обязательно границага шанс берген. Азыр ошолор келип кылса болот экен. Азыр 30-апрелгече неме берген да. То есть ал таза регистрациясы менен келиш керекпи же жана регистрациясы жок? Регистрация таза болуш керек. То есть регистрациясы таза болбой 2 жылдан бери мисалы үчүн нелегальный бир жерде жүргөн болсо, значит ал болбойт келген. Ошо регистрацияны таза кылып келиш керек да. Булар аны отурганда эле ошо регистрацияны текшерет да. Анда значит алар чыгып келиш керек экен да. Анан билбейбиз го мынтип акышкада карап турсаң, кээпкилерди сотрудниктер келип алып кетет да. Ошолорду неме алып келет же регистрациясы болбогон чыкпаганда. Паспортун алмаштырганда да ошондой кылат экен. Жана депорт болуп жүрүп алмаштырып келет го. Ошол жерден 2 данный чыгат экен да киргизгенде дечи. Мурункусу, сүрөттөрү бүт баарын чыгарып берет экен. Ошол жерден алё дейт экен, секин алып кете берет экен ошол жерденчи. Ulan birinci reiske girgen bulan şolordan unutmayın. Бирок рейстерге киритилгендер башка жакка барат экен, Нурбек. Алар МВДга барып атат окшойт. Ошо бүгүн ошол тууралуу өчүрүктө турганда адам көп болду. Рейстерге сен арсан иштесең, трудовой договоруң болсо, сен обжалование кылып чыксаң болот. Так иштебей трудовой договоруң жок болсо, сага жок. Мен билишим боюнча ошо левый регистрация жасалгандардын бүт бардыгы эле ошол жакка кирип атат да. Азыр ошо бүт базаны өзү автоматский неме кылат аны. Илгери ондай эмес эле, азыр ким нелегальный жүргөн болсо, бүт ошо база өзү эле кимди кандай экен неме кылып. Булар, короче, аэропорттон келет, базага түшөт. 2-3 айдын ичинде ошол адамдын данныйын официальный жерге учетко турбаган болсо болду, ал автоматически рейстерге түшүп алат да. Ошондой болуп калат экен да.